канчалаган ата-энелер ошол эле мектептеги акча чогултуу маселеси дагы деле уланып жатканын, ал жерде көп балалуу ата-энелер, жалгыз бой ата-энелер жана ошондой эле бир баягы социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өтө кыйын болуп атат. Ошол эле мезгилде кайра эле ошол ремонт иштерине дегендей кылып, мына бүгүнкү күндө 1 жылдык фонду 2,5 миң сомдон чогултуп атыптыр. Ушул боюнча кандай иштерди алып барасыз? Дагы деле уланта береби же ошол чогултууну токтотуу үчүн мамлекет тарабынан канча кошумча акча керектелет? Бүгүнкү күндө бул корголгон бюджеттин статьясына кирди. Толугу менен мектептердин алдында түзүлгөн фонддорду жоюу, алардан жыйналган акчалардын ордуна мамлекет толугу менен бул акчаларды берүү маселесин чечти. Бул корголгон статьянын катарына кирди. Президенттин указы чыккан. Мектептерде эч кандай акча жыйноо болбосун деп. Сиз айттыңыз, азыр кыскартамын деп. Эмне президенттин указы иштебей атабы? Президенттин указы 28 сентябрда кабыл алынды. Бул жерде кошумча фонддор токтотулат толугу менен. Азыр мектептердин күндөлүк керектүүлөрүн камсыз кылуу боюнча толугу менен акча бюджет тарабынан камсыз кылынат.